Audio Jungle. 2025 жылы ушул ноябрь айында жаштык дирекциясы тарабынан ушул орто кесиптик билим берүү колледждер арасында десек болот, спустар арасында ушул бүткүл Кыргызстан боюнча, Кыргыз Республикасы боюнча спартакиада болуп өттү. Жыл сайын бул баягы универсиада болуп өтчү. Быйыл ошо жаштык дирекциясы ушу колледждердин да студенттерин камтыйбыз деп бир нече түрлөр боюнча спорттук мелдештер өттү. Биз курамдар арасында тандоо өткөздүк. Жалпы 10 команда катышты. Анын ичинен 100дөй баланын ичинен биз 10 бала тандап алганбыз. Биз бул универсиадага орто кесиптик билим берүү спартакиадасы акыркы 10 жылдын ичинде боло элек болчу. Ушул меж факультет оюндар болуп турат бизде. Ушул Арабаевдин өзүнүн сборныйына балдар тандап алышат да дайыма. Ошол экинчи курста мен өзүмдүн факультетим атынан чыгып, ошондо тандап алгам. Ошондон бери ойноп келем. Быйыл оюндар жакшы болду. Жакшы даярдандык. Университет бүт шарттарды түзүп берди. Биринчи айтканда, Балдарды жакшы даярдап барды десек болот. Бизде университеттин колдоосу, формалар баардык жактан колдоо болуп турду. Жалпы 20 команда катышты бул оюнга. Анан ийгиликке жеткендерден ушул биринчи орунду камсыздашып, спустардын арасында биздин Арабаев, Ишеналы Арабаев атындагы КМУ командасы табылды. Жалпылап айтканда, бир нече жылдан бери ушул студенттерден, окутуучулар, профессордук окутуучулар курамдар арасынан ушундай ийгиликтерди жаратып келип атабыз. Буну биз белгилеп айтып кетишибиз керек. Бул университеттин жетекчилиги, жеке ректор, урматтуу ректорубуз Айгүл Төлөкованын колдоосу менен ушул канча жылдан бери биз ушул окутуучулардын арасында да, студенттердин арасында дагы ушундай ийгиликтерди алып келип отурабыз. 6 оюн өткөздүк. Жалпы 6 оюндун баарын 5 оюн жеңип, 1 оюнда жеңилип калдык. Бул группалык этапта национальный улуттук университетке жеңип, кайта финалдык беттеште Кыргыз улуттук университети менен келдешип, биз аларды утуп чемпион болдук. ушул турнир жалпы бир жумага созулду. Группадан экинчи орун менен чыгып, четверт финалда БФТ университети менен ойнодук. Аларды 6-1 эсебинде утуп алып, полуфиналга жолдомо алдык да. Полуфиналда Жалал-Абадтан келген колледж менен ойноп, ошо аларды 5-1 эсебинде утуп, финалда Жусуп Баласагын атындагы университет менен жолуктук. Аларды финалда 3-1 эсеби менен утуп алдык. Дагы ушундай мелдештер болсо, буюрса настрой жакшы. Биз жакында жазгы турнирге даярданып атабыз. Арабаевдин атынан чыгып берели деп. Ошол буюрса настрой жакшы, университет шарттарды түзүп берип атат. Биз ушу балдарды, ушундай өсүп келаткан балдарды бир гана окууда эмес, ушул спорт тармагында да баардык жашоо турмушунда кездеше турган тармактарында биз ушу колдоп, ийгиликке жетишүүсүнө ушундай шарт түзүп берип жаткан биздин ушул жетекчиликке да ыраазычылык билдирип кетким келет.